Гүлзат Мамытбек жалган жалаа үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылышы мүмкүн. Жогорку сот Гүлзат Мамытбекованын мурдагы күйөөсү Талант Курманкуловду актады. Бул тууралуу 24 KG агенттигине анын жактоочусу Икрамидин Айткулов билдирген. Анын айтымында Гүлзат Мамытбек Талант Курманкулов сабаганын айтып, милицияга кайрылган. Талант Курманкулов толук акталды. Гүлзат Мамытбектин айткандары такталган жок. Эми биз жалган жалаа үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылышын талап кылабыз, деди ал. Эскерте кетсек, Гүлзат Мамытбек өзүн кыргыз деми деп атап, мотивациялык окуяларды өткөрүп келет. Талант Курманкулов экөөнүн ортодо 3 баласы бар, деп элдик медиа билдирген. Анжелика сүйгөнү ата-энеси балдары бар туруп, өзүн бактысыз сезгенде аз эмес. Кыргыз эстрада ырчысы Анжелика Instagram баракчасына калтырган адамды жараткандан жана өзүнөн башка эч ким бактылуу кыла албайт деген билдирүүсү талкуу жаратты. Ар бирибизди жаратканыбыз өзгөчө жараткан экен. Эч качан бир секундта адамдын ички сезими, ою башканыкына окшошпойт. Элестетиңиз, анын жашоого болгон көз карашы, каалоосу жана багыты кандай? Биз бакытты күтөт экенбиз. Каалоо айтканда дагы бактылуу бол, бактыңды тап деп. Бул эң чоң жаңылыш. Бизди албетте жаратканыбыздан жана өзүбүздөн башка эч ким бактылуу кыла албайт. Сүйгөнүң, ата-энең, балдарың бардыгы бар туруп өзүн бактысыз сезгенде аз эмес. Болгону ички дүйнөбүздөгү болуп жаткан нерсени өзүбүзгө жаккандай кылсак, бактылуулук сезими ойгонуп жашайт түбөлүк. Жеңил болгула, кубангыла, жашагыла, дейт ал. Ырчайымдын бул билдирүүсү эки тараптуу ойду жаратты. Бири эң туура, бактылуу болуш өз колубузда десе, башкасы өзүңдү ушунчалык акылдуу сезип коесуң го. Жакшы тилек жарымырыз, периштелер ар бир каалуу тилекке да оомин кылып коюусун унутпа деген билдирүүсүн калтырган деп Барс медиа билдирди. Ырчы Гүлнур Сатылганованы кимдер алдап кетишти? Белгилүү ырчы Гүлнур Сатылганова өзүнүн жеке Instagram баракчасынан аферисттерге нааразычылыгын билдирди. Blacklit деген кофени ичпегиле, бул бети жок, уяты жок алдамчы аферисттер Blacklit деген реклама калп реклама ишенбегиле. Менин атымды эски сүрөттөрүмдү колдонушуп, фотошоп кылышып, алдап, элдин башын айлантып бизнес кылып жатышат. Мен бул Blacklitсин ичмек тургай, көргөн да эмесмин. Ичпегиле, ден соолукка зыян. Алдамчыларга ишенбеңиздер. Булак Аргумент KG сайты.